Көзүбүздүн ден соолугу тууралуу сөз кылалым. Студияга келген коногубуз менен тааныштырабыз. Көз дарыгери Жолочиева Айда Ахматовна. Саламатсыз, кутмандуу Хош келдиңиз. Айдайым кутмандуу менен. Негизи көз оорулары бул аябай мындай чоң тема. Анан биз сөзүбүздүн башында ошо сөз кылдык. Балдардын көзүнүн кам көрүү. Бүгүнкү кезде эң бир оорчундуу бул көйгөй ошол телефон аркылуу көрүп жатып, балдардын көзүнүн көрүшү начарлап жатат. Бул багытта кандай кеңештер менен сөзүңүздү баштар элеңиз? Азыр ВОЗдун изилдөөсү боюнча, статистика изилдөөсүндө 2050 жылы 5 миллиард адам ошо көздүн начар көрүшү мүмкүн экен. Анын арасынан 1 миллиарды ажиздикке алып барышы мүмкүн экен да. Ошон үчүн биз бул маселеге көп көңүл буруп атабыз. Анткени азыр мына каникул башталса, балдарга көңүл азыраак бурулуп калат. Алар үйдө көп отурушат. Анан балдар азыр үйдө да отурганда мындай үйдүн иши менен алек болбой, телефон, телевизор, компьютерге көп көңүл бурушат. Анан ата-энелерге да айтат, балдар эшикке да чыгып ойноп келет деп. Көңүл бурсаңар, азыр балдар эшикте да ошо гаджеттерге көп көңүл буруп, ошолорду көп карап, спортко да азыраак катышат, кыймылы азыраак. Ошон үчүн каникул кезинде балдарга көбүрөөк көңүл буруш керек. Балдар спортко көбүрөөк катышы керек, таза аба жутушу керек, лагерь, мисалы тоого көбүрөөк барып, ата-энелер менен көбүрөөк эс алып, өзүн көбүрөөк машыгышы керек, ден соолукка көбүрөөк көңүл буруп, андан башка абдан көп таасири тамак аш бурса болот да. Анткени азыр балдардын көбүнчөсү тамак ашын фастфудка буруп атышат да. Курак тамак, бутерброд, мындай таза тамакты жебей калышты да. Ичкен суусундуктары да, мисалы биз кичинекей кезибизде сүт иччүбүз, айран иччүбүз, таза тамак иччүбүз да. Азыр кола, пепси, башка суусундуктар, анан энергетиктерди көп ичип атышат да. Анан азыр мисалы биз мурун иштеп жүргөндө балдар өтө бизге көп кайрылчу эмес. Азыр садикке барган балдар көп кайрылып атышат, ата-энелер көп алып келишет, өспүрүм балдар көп келип атышат да. Анткени ошо эле гаджеттерден көп болуп атат, ден соолукка азыраак көңүл бурулуп атат да. Мисалы шаарда балдарды медосмотрго алып келет, көп текшерилет балдар. Бир жылда бир жолу, 2 жолу текшерип туруш керек балдарды. Ал эми мисалы айыл жакта көз доктурлары аз жерде балдар кароосуз калып атат да. Медосмотрларга да катышпай калып атышат. Ошон үчүн ошо маселе чоң болгон үчүн балдарды сөзсүз, ошо эле подросток балдарды сөзсүз медосмотрларга алып барып, көрсөтүп, адистерге кайрылыш керек да. Негизи буну тыйып салып коеюн десең, мисалы үчүн менде деле балдар бар, алар деген мектепте программалар телефон аркылуу кайсы бир сабактарга байланыштуу мындай эрежелер бар экен да. Сиз айткандай такыр алып койсоң, замандын талабы деп айтышат. Анан мисалы илгери эмес, мына кече жакында комп чыккандан кийин компьютердин алдына мисалы кактустун гүлүн коюп койсоң, ошол зыяндуулук тартып алат экен, же болбосо матайым пленка болот экен деп, балдардын деле ушул көздүн көрүүсүнүн зыяндуулугун азайтуу үчүн мисалы үчүн көз айнектерди тагуу кандай сунуш берет элеңиз, айтыс катары? Биз деген мисалы ограничение зрительной нагрузки деп койсок, эч ким аны туура эметпейт да, кабыл албайт. Ошон үчүн гигиена зрения деп коебуз. Мисалы ошо эле китеп окуганда, телефон караганда өзүнүн эмелери бар, эрежелери. Мисалы окуганда же гаджетти караганда 30-35-40 сантиметр аралыкта караш керек да. Азыр балдар жатып алып карайт. Жатып алып карайт, же болбосо транспортто отуруп алып, объект ары бери кетет, көз чарчайт андан. Андан башка мисалы окуп атканда, сабак окуп атканда, иш кылып атканда отуруп алып көрүш керек да. Отуруп алып, осанка күч келтирбей, моюн, эки далын ортолору оорубаш үчүн түз отуруш керек адам деген. Кечиресиз, ушул зыяндуулукту жоготобу же азайтабы?
түз эмес отурганы жок, тескерисинче азыр сиз айткан эрежелерди сактасак, биз коркунучу жок деп толук түшүндүк. Азайтат. Жоготпойт. Сөөгкө да күч келбейт, булчундарга, омурткаларга күч келбейт. Башка да проблемалар болот ба? Мисалы, телефон караганда, жатып алып караганда омурткалар кыйшаят. Ага да таасир болот. Жанакындай наушник кийип алып, телефон карап атышат, чоң эмесинде. Звук менен звукту коюп алып, ал кулакка да таасир берип атат. Дүлөй болосун. Аны тамак ичип атканда да карап отурушат көп балдар. Тамак кезинде телефон баарын алып коюп, тамакты ойлонуш керек, дамын сезиш керек, жытын билиш керек. А биз телефон менен тамак ичип атпайбызбы азыр? Мисалы азыр башка жерлерге барып калсаң, бардыгы ата энеси, балдары бардыгы телефон карап алып тамак ичишет да. Биз эмнеге чогулабыз? Биз столго чогулуп тамак ичкенде бири-бирибизден маалымат алып, бири-бирибиздин акыбалыбызды сурап турушубуз керек да. Жакшы, коркунучтуу статистиканы айтып өттүңүз да. Айтсаңыз, ушул гаджеттерди азыр балдар колдонуп жатат деп атасыз. Ушул кандай коркунуч, ден соолугуна кандай доо алып келиши мүмкүн? Көрүү органуна кандай доо алып келиши мүмкүн? Азыр өтө көп миопия деген оору көбөйүп жатат. Балдар арасында. Миопия бул балдар эле эмес, чоңдордун да арасында, балдардын да арасында, ошол эле садикке барган кичинекей балакай балдарда болуп атат да. Ошон үчүн миопия деген бул алысты начар көрүш. Адам тынбай жакынды карай берсе, булчундары ошого көнө баштайт. Азыр эшикке да аз чыгып атышпайбы? Мисалы, алысты карап, тоо, жылдыздарды караса, зрение алыска болот. Азыр балдар жанында нерсени эле карашат да, ошон үчүн зрениясы именно алыска начарлап атат. Сабак окуганда, мисалы, компьютерде отурганда, сөзсүз ортолорунда эс алуу керек да. Мисалы, 35-40 мүнөт окудукпу, жаздыкпы, иштедикпи, сөзсүз дем алуу керек. Кичине ары бери басыш керек, кичине кол менен шилтеп, кичине басып, тепкич менен ары бери басып, суу ичип, өз убагында тамак ич керек. Азыр күн тартиби да туура эмес болуп атат. Көнүгүүлөрдү да көрсөттүрсүз. Айтып берсеңиз, көзгө болгон көнүгүүлөрдү, атайын йога көнүгүүлөрү да бар экен. Бул кимдерге ылайыкталган? Башка булчуңдарга кылган көнүгүү сыяктуу эле көзгө деле атайын көнүгүүлөрдү жасашыбыз керек. Башка органдар кандай чарчаса, көздүн да булчуңдары чарчайт. Ошон үчүн көнүгүүлөрдү иш кезинде бир 30-40 мүнөттөн кийин ошо көнүгүүлөрдү жасаса абдан жакшы болот. Алысты карап, жакынды карап, мисалы тамгаларды же сандарды жазсак болот, ошо эле маңдайыбызда дубалдын үстүнө көз менен. Ошо эле көздү эс алдырат. Анан биз компьютер карап атканда көз көп ирмебей калат. Анткени биз ошо эле өзүбүздүн күчүбүздүн баарын ошого берилип алып караганда биз көзүбүздү көп ирмебей, көз кургай баштайт. Көздүн жашы азыраак пайда боло баштайт. Анан көбүнчө балдар апа мен көзүм жакшы көрбөй атат деп эч качан ата энесине кайрылбайт. Бул же көздөрүн ушала баштайт, же көздөрү кызара баштайт, же телевизорду мисалы жакын отуруп алып карайт, же ошо эле телефонду жакындатып карайт. Ошо эрекелер боюнча эле билсек болот баланын зрениясы начарлап атканын. Сөзсүз адистикке барганга аракет кылыш керек. Бир маселе, телевизорлордо азыр деген плазменин жана чоңдору бар да, мисалы, сиз айткан эрежени сактап алыста отурса деле, бирок телевизор аябай чоң да. Телевизордун диагоналына карата алыстыкта отуруш керек да. Эң эле аз дегенде 2 метр. Азыр кичинекей эле комнатада телевизорду чоң кылып илип коюшат, аны 1,5-1 метрден карашат да. Бул туура эмес. Ошон үчүн зрительный нагрузканын өзүнүн эрежелери болушу керек. Келиңиз, сиз чогуу мындай бир көнүгүү көрсөтпөйсүзбү? Биз ошону бир кайталап балким, Нургүл экөөбүз шылтоо менен үйрөнүп алалы. Эмнелерге эске алып. Мисалы, мен көбүнчөсү балдар келгенде ушундай көнүгүүнү айтам. Кичинекей кара кагаздан кичинекей такчаны кесип алсак болот 1 сантиметрде. Аны деген айнекке чаптап туруп, ошо эреке такты 40-30 сантиметрден карайсыңар. Анан алысты карайсыңар. Канчалык алысты көбүрөөк карасаңыз, ошончолук булчуңдар бошошот. Жакында караганда кайра ошо булчуңдар карышат, алысты караганда бошошот. Ошо эки гимнастика болот. Жакынды, алысты, жакынды, алысты. Бир баткенди, бир көлдү, бир чүйдү мындай карасаң болот. Жок, азыр биз камераны бир карап, анан камеранын аркасын, биздики алыс эмес, ошентип карасак болот да. Мен көлдү карадым.
Мен оператор Алмаз Байкени карап атам, мен анын арт жагын карап атам. Жакшы. Мылдам кылыш керек болуш керек, э? Ооба. Анан бул көп деле кереги жок убакыт. Мисалы бир мүнөттүн ичинде 2-3 жолу карап, көзү эс алдырып алыш керек да. Андан башка мен айтып атпайм, биз гаджет карап атканда көзүбүз ирмебей калат. Ошон үчүн көздү катуу жабып, ачып, катуу жабып, ачып. Муну деле 5-6 жолу жасасаңыз абдан жакшы. Анан сиз отурган комнатада, мисалы, оң бурчтан сол бурчка, ылдый жактан өйдөгө көз менен ээрчийсиңер. Ээрчигенде анан могу сандарды жазсаңыз болот. Айта кетпедимби? 1, 2 деп көз менен, ооба, көз менен жазыш керек. Мойнуңузда иштеп турса, кайра жакшы. Мойнуңуздан да кан жакшы чуркайт мээге. Ошо эле упражнениялар оңой эле. Ошол упражнениялар оңой, бирок ошону убакыт алып жасаш керек да. Күнүмдүк турмушта жүргөндө эле сиз айткандай аракет кылса болот да, болгон биз качандай башка иш түшкөндө, канан кыжалатчылык пайда болгондо гана эсибизге келебиз да. Ооба, көбүнчөсү өтүшүп кеткенде барып атпайбызбы? Бетап келгенде, анан ошондо көңүл бурат да. Мен зарядка жасаганда көзүм эс алып калат экен деп өздөрү айтып келишет да. Аны деген ар бир киши жазса, бизге келбей калат. Оору пайда болду. Сиз келип эстетпесеңиз, мисалы биз көз жөнүндө ойломок эмеспиз, Нургүл, жүрүбүз да башка турмуш тиричилик айлык жөнүндө ойлонуп, өзүбүздүн күнүмдүк турмуш менен алек болуп, чын айтам дейм. Мындай себеп болбосо. Балдар менен улуулардын эми көз көрүүсү окшош эле го, бирок деген улууларда үлгү болушубуз керек го дейм. Сиз себеби өзүбүз балдарга айтпай эле өзүбүз кечке сиз телевизордон мисалы үчүн биз тең туштар менен жолугабыз, Нургуз. 5-6 бала отурабыз, бирок маектешпей эле ар ким өзүбүздүн алегибиз менен телефон тиктеп алып. WhatsApp аркылуу маектешесиңер. Жок, чын оору каттар кабыл алып койсок болот го дейм муну. Бирок мен мына көңүл буруп атам, балдар келгенде ата-энесин сурайм да, сиз да ушул көп карайсыңар болуш керек, компьютер, телефон депчи. Ата-энеси көп караса, балдар да көп карайт да. Ата-энеси мисалы көбүрөөк дени сак болсун деп, көбүрөөк машыгып, спортко катышып, тоого барып, горнолыжный спортко барып, андан башка көп кызыктуу нерселер бар, баскетбол, волейбол, ошолорго катышкан башка нерсеге алаксып деңиз. Ооба, балдар да азыраак карайт, ошого көбүрөөк көңүл бурат да, ден соолугуна. Эчке биз азыр жанагы аскандуулук боюнча эжелер келип маек айтты да, көзгө пайдалуу мисалы көрүүгө мисалы боор ниети жакшы болот деп уккам. Бир мындай азыктарды мындай айта аласызбы? Кайсыларды көбүрөөк жесе, балким көрүүгө пайдасы. Мисалы ошо аз кандуулуктучу мен да айта кетейин дедим да. Анткени кээде бизге балдар келет, ошо зрениясы начар балдар. Анан биз кан тамырларын көрүп туруп айтабыз да, каныңар аз экен, кан тамырларыңар ичке экен. Мисалы чоң кишилердикин сахарный диабет бар экен, давленияңыз бар экен деп ошо көздүн эле аркасынан билсек болот да. И ошол эки оорулар көзгө да көп таасир берет да. Ошон үчүн общий состояниясы бир эле көздүккө эмес. Общее состояние организмдики дени сак болуш. Бири-бирине байланыштуу деңиз. Ооба. Анан тамак жагынан айта кетсек, көбүнчөсү бизде зеаксантин деп коет, бета-каротин деп коет, анан лютеин деп коет. Лютеин ошо эле сибирский ягода бар, мөмө жемиш, черника деген. Ошондо көп болот. Андан башка биздин тамак ашта мисалы кара карагат, бөрү карагат. Ошо эле тоодо өскөн таза карагатта көп болот да. Анда витамин С да көп болот. Бизге ылайыктуу витамин Е абдан жакшы. Витамин А мисалы зайтун майында болот. Жанакы эле каймакта, ошо эле сливочный майда көп болот. Витамин А савизде көп болот. Бизде савиз абдан көп. Мен балдарга айтам, савизди тазалап эле күндө бирден кытыратып жегиле. Ал тишке да жакшы болот, көзгө да жакшы болот, кулак да тазаланып турат. Рахмат, кам көргөндү унутпаңыздар. Өлкөбүздөгү акыркы жаңылыктар менен Ала Тоо 24-төгү кесиптештерибиз тааныштырат.